Айдан Нұрзаттың жасалма тишин алып келиш. Жана бабушка бар го. Эме тишин бабушкам деп тишин алып чыгып койсо деги небересине тишимди алып чыгам десем, сен айтып аттың беле, көзүн алып чыгып койбойбу. Что такое было, помнишь? Сен билбесең. Андай тишин салынган билбесең. Айткам биз өзүчү мен өткөндө келип Айжанга айтып атпаймынбы? Айжан деги эми мен ар бир бырышым бул менин жашоом депчи. Сен түшүргөнсүң деп айтат го десе. Жок, гүлгөндөрүм бул түшүрдү бул. Анан бирок чынындачы мен азыр Сейчас поплачу. Мен Гүлсөм эле илем го. Кызыгы. Кызык да, мен Гүлсөм эле көзүм. Бул мен суулугун көрө албайм. Артыгында көрө албайм, ушундай бир аз. Бирок мындай көзүнөн жаш чыкса аябай жагатмын. Ошон үчүн көп күлдүрөм. Жок, кыздар, биз деген мынтип мага көп ушундай сурашат да, мен деген аябай жаш көрүнгүм келет, мен аябай акылды бар көрүнөм. Анан бирок хотя бы броздорду жасап, көздөрдү жасап, бырыштардын үстүнөн иштеп, анан бир күн мен отуруп ойлондум да, билесиң, сага келип айткам. Ар бир бырышым бул мен жашоом экен деп. Ой, я тоже об этом пост писала как-то, что не странно, 2 жыл мурун. Ар бир бырышым действительно. Не то, чтобы ты прям их ждешь, там хочешь, чтобы они были, просто действительно был жашоом, да? Это узоры жизни. Ар бир жашоонун, ар бир мезгилдин жана ар бир муундун биз азыр мисалы биздин балдарыбыз менен тең балдары мектепти бүтүп атат деген сыяктуу да. Ошондой ар бир муундун өзүнүн жакшы жери бар экен. Өткөндө Замира эже айтат, мен 50 жашта ушунчалык суу, ушунчалык бактылуу болуп көргөн эмесмин деген сыяктуу да. Ошол сыяктуу биздин ар бирибиздин жашыбыз жана ошол турган турпатыбыз, өзүбүздү кабыл алуубуз аябай маанилүү экен да. Бирок биз башка жөндө бүгүн сүйлөшкүбүз келип атат. Экөөбүз бир көчөгө мен баргам, бүгүн сен бир интервьюга барып келдик да, жоолук боюнча. Жана ошол жоолук салынууда аябай ойлонуп калып атам да. Биринчи кандай сезим болду эле сенде жоолук салынуу? Ти арабтар акча бергенде? Сага көп элешти эле? Жок, мага деген азыркыга чейин жете атпай, 10 жылга чейин. Машинада машина алып жеңил эле карап. Болбосо каяктан чыгасың? Болбосо каяктан мындай. Жакында ошондо мага мен жоолук салынганда булар деген арабтын акчаларын алат дегенде мен Айжанга жазгам да. Кана менин акчам дейт го, Нурзатчы. Сен айтпайсыңбы? Мен алып алганда. Арабтар акча берет деп айтпайсыңбы деп. Бирок кыздар, силердин аң сезимиңер, өзүңөрдүн изденүүңөр бир стадияга жеткенде акча деген нерсе кызыктырбайт, бирок чынында эле жал болсо деле жакшы да бар. Уккан эмесмин, чынында максимум жоолук беришет деп койбойм, бирок арабтар бербейт. Жоолук деле алып көргөн эмеспиз. Досторуң берет да. Ооба, досторуң берет. Биз досторуң, тааныштарың сага жоолуктарды беришет, кубанышат. Анан эми ал башка тема. Бирок чын эле сен кандай сезимдер? Мен биринчи жоолук салынганда, мен азыр эле айтып атам, уммага барып келдим го жоолук боюнча интервьюга. Качан салындыңыз дейт, анан мен жоолук мындай сыртына келгенчекти ичине эле келип калганда, мен 2006-ларда эле уже хотела покрыться. Бирок сен билесиң го, обстоятельстволорду мага не позволили. Анан 2011 салындым. Анан биринчи жолу мен жоолук салынганда ушуну эле айта берем. Я не в состоянии была куда-то идти, что-то покупать. Анан апам барып, эми Дордойдон бир самопаш көйнөк алып келиптир да. 6 сом экен да. Ошону алып келген, анан бир платогум бар болчу. Ошону почти 1 жыл кийгем. Неге дегенде, жоолукту эле башка кийимди эле алгым келген эмес, ошону эле кийгим келчү, потому что я помню вот это состояние, куда я пошла. Ошону кийип туруп бир мебельный магазинге барганбыз да, мамам экөөбүз. Анан укмуш бир өзүмдү королева сезип, баары мени сыйлап, мынткиси келип аткандай көрүнгөн да. Өзүмдү аябай сонун сезгем, анткени жанагы бизде салыштырма бар да, экөөбүздүн чыгармачылык чөйрөбүз, анан кийинки жашообуз деген. Ошо менен салыштырганда аябай действительно мага мындай поклон кылып аткандай эле көрүнгөн. Аябай кадыр бар камчып. Анан поклон кылат бекер? Эми мага так казалось, мен фантазиям окушко. Жок, азыркыга чейин эле ошондой абал. Бул эми тамаша сөз да, кыздар, биз
кичине көңүлдөрдү көтөрүш үчүн, өз көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүш үчүн, жакындарыбыздын көңүлдөрүн көтөрүш үчүн тамаша сөздөрдү айтабыз. Бирок ошону дагы бет менен мындай ушундай түшүнүп алгандар да бар экен жашоодо. Бирок андай болбоңуздар деп айталы. Чынында бул сезим жакшы сезим. Жоолук салынуу, мен Айжанын колунан жоолук салынгам. Да. Аябай жакшы. 17 февраль болчу. Анан Айжан айтты, негизи умрага барганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Анан ушундай Аллахым жол ачкандан кийин умрага баргандан кийин жоолукту кантип барып салынып жүрүп, анан келип чечип салганга бир аз кичине уятым жол берген жок да. Анан кийин ойлодум, андан кийин мен салынып келем десем, Айжан айтат, баратканда салыныш керек депчи. Анан экөөбүз бул жактан чечкенбиз, помнишь? Чечип, анан датаны койгонбуз. Анда сен 18 учсаң, анда 17 дагы салынасың, иншаллах деп. Анан мынтип атам да, Айжан, давай акырын элем да, өтүп кетпейлим да, эле же. Билинбей эле өтүп кетсин да, элдерге билинбей эле деп атам. Ай, сен токтосунабасың, билинбей калбайт десем, жок, билинбей эле мынтип өтүп кетейинчи деп коет. Мына азыр видео тартып атпаймынбы, анан эртең деле ушундай жоолук менен видео тартып эле өтүп кетейинчи деп. Өтпөйт, көрөсүң го деген болчу да. Анан албетте бомбалар жарылды. Эми жашоодо бомбалар жарылат экен. Ал баары Кудайга шүгүр, аманбыз, бактылуубуз дегендей. Анан ушул жоолукту аябай көп сурашат да. Сиз мисалы жоолуктун бирден бир жакшы жери, кыздар, калпайтпайсың. Башкача айтканда, ошол жоолукту көтөрүп жүргөнгө татыктуу болушуң керек да. Анан мисалы Айжанды мен билем, өзү дагы жазбады, жакындарым билет. Мен бирок кыйнаса дагы, акча берсе дагы калпайтпаган адамдардамын депчи. Ошондуктан бул нерсе сенин асыл сапаттарыңдын бири. Мен ойлойт элем, баардык өзүн мусулман сезген, жана негизи эле кыргызмын, кыргызстандыкмын деген ар бир жаран чын айтууларга өтсө, баарыбыз күнөөлүүбүз кыздар, баарыбыз да майда чүйдө күнүгө биз билбей күнөөлөрдү кетиребиз. Бирок ошонун ичинен мисалы Айжан экөөбүз азыр жакшы иштерди кылсакпы деген аракетте жүргөн, жана өзүбүздүн адебибизди күнүгө жакшыртуунун жолунда жүргөн адамдарданбыз да. Анан ошол нерсе бизге көп суралат да. Мисалы жоолук салынгандан кийин ал ички өзүңө ишеним менен да байланыштуу экен да. Ооба, сөзсүз. Нурзат, карачы, сен матрешка болуп калдың, анан бетиң табак, анан көзүң бурыш, анан эки кемпир отурат сүйлөшүп деген кемпир толтурат да. Анан үстүнө кемпирликке да жетиштим деп коеюн. Анан мен күлөм да, альхамдулиллах, биздей кемпирге жеткиле. Биздей возрастка жетип, возраст деп көп сүйлөп возраст депчи. Биз кыздар, биз кача элекпиз, бирок ушул мезгилдин дагы, ушул жаштын дагы керемет сезимдери бар экен кыздар. Азыр мээң иштейт. Осознанная жизнь. Да, осознанная. Да, сезим. Кайфуешь от всего. Да, от всего. От хорошего, от плохого. Адамдарды кандай болсо ошондой кабыл аласың. Кээде бирөө бир сөз айтса, тиги эме деп коесуң, бактылуу болуңузчу, буюрса бактылуу болсоңуз мындай сөз айтпагыз деп баардыгына бакытты алай каалап калган күндөсүң да. Мурда бир нерсени өзгөрткүң келе берет. Ооба. Ушул ооба. Сен эми сонун сүйлөйсүң да, сен жаңда сүйлөштүктөн адам тартынып турат өзүчү. Анан ушул Нурзат менин жашоомо жөн келген эмес да деп ойлойм. Айт, эмне келген айт. Ушул Нурзат менин жашоомо жөн келген эмес, менин самооценкамды түшүрүш үчүн келген. Айбай. Нурзаттын жанында сүйлөй албай эле мен өзүмчө эле. Баары мактап атса келип туруп айтам да, кой болду эми жүргөнчү. Болбойт, андай окшошпой калды деп элечи. Алла ыраазы болсун, ошондой адамдар аябай зарыл жашоодо. Мен бир нерсеге да көңүл бургум келет, жоолук жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Бүгүн жантан бери экөөбүз күлүп токтоно албай атабыз, кечирим сурайбыз бир эме себептерге. Жоолук салынганга туруктуулук керек да. Нурзат, сен деле мен менен макул болушуң керек. Жоолукту салынгандан кийин эми салыныш керек да, нельзя быть чуть-чуть беременной. Конечно. Анан бул деген жоопкерчилик, бул деген фарз. Анан Аллах бир күнүн фарз кылып, анан бир күнүн фарз кылбай койбойт да. Аллах таалам бизге ушул туруктуулук берсин. Мен ошондон аябай корком. Кудайым жоолугубуз менен ушу өмүрүбүздүн акырына, бул дүйнөдөн көчкөнчө, ооба. Амин. Аллах таалам шерменде кылбасын. Анткени Аллах таала түз жолго салгандан кийин эми биз пендебиз да, адашып кетишибиз оңой эле экен. Анан колдон келишинче кыздар, мусулман бир туугандар, сураныч просто биз Нурзат экөөбүз айтып калабыз, акылдуусунбай жөн эле туралычы деп, бирок мындай жөн эле жүрөгүң ооруйт, эң кечирип койгула, сиздерге жакшылык каалайбыз, ушу жоолукка бекем болууга аракет кылалы, чогуу эле. Мы не идеальные, мы это знаем, у нас куча ошибок, бизде толтура кемчилик бар, биз билбеген аябай көп нерселер бар. Это не означает, что мы все знаем и баарына учим, жок.
жөн эле биз мындай жүрөгүбүз ооруп, ушул бекем болуп калса экен болсок деп. Силер барсаңар биз силердин аркаңардан барып калсак иншалла. Ушу жоолукка бекем бололу. Мүмкүнчүлүк берсе, силерди да чогуу ала кетсек дегендей да. Жоолукка бекем бололу, моралдык колдоо болсо, мындай бири-бирибиздин жаныбызда бололу. Адамга азыр эч нерсенин кереги жок. Ар ким өзүнүн курсагын тойгузуп, Аллах берген рызкы менен жашап аткан заман. Ошол жөнүндө азыр кененирээк сүйлөшөлүчү кийинки 10 мүнөттө да. Макул.